Орозбек Макеналиев аттуу жараныбыз ошо бир коомго кайрылуу жазат эле. Ал тууралуу айта кетсек, өзү болсо эпидемиологдук кырдаал жакшы эмес Пакистан өлкөсүнөн келген. Аэропорттон текшерилип, ал кишиге 14 күн карантинде болуп, үй карантининде болуп, башка кишилер менен жолукпаганга үй карантиндин шарттары менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жиберилген. Ал эми ошо Нарын жергесинде бизде 22 мартта Нарын облусунун саламаттык сактоо кызматкерлерине маалымат түшөрү менен ошо Орозбек Макеналиев атайын уруштурулган обсерваторго алынып келинген. Бул эми баягы мыйзамдын талабы азыркы учурдагы. Ал жактан анализи алынган жана Бишкек шаарына жиберилген. Анализи тууралуу айта кетсек, ошо эң чоң баягы суроону жаратып атат да. Бизде азыр өлкөдө ошо ПЦР деп коебуз, полимеразно цепная реакция. Бул ошо баягы вирустун геномдук деңгээлине чейин изилденип, анан ошол ПЦР менен гана бүгүнкү күндө диагноз тастыкталып коюлуп атат да. Анан бул тилекке каршы республика боюнча эки эле жерде жасалып аткандыгына байланыштуу баягы көп убакыт талап кылынып атат. Анан ошол себептен ошо Орозбек байке өзү айткандай көпкө чейин анализди баягы 3 күндө деп айтылганына карабастан кичине убакытты көбүрөөк талап кылып калды. Анан эми чындыгында баягы дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салып аткан ооруга кооптуу деп айтылып калгандан кийин ал кишини да түшүнүшүбүз керек. Анан бирок анализи ошол жерден мындай расмий тастыкталып, бул жалаң эле биздин оорукананын эмес, бул уже саламаттык сактоо министрлигине дагы, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна дагы ошондой сводка берилип, анан ушундай диагнозу коюлган. Анан ошого жараша баягы бизде клиникалык протоколдор бар, ошолор менен иш алынып башталды да. Анан үй бүлөсү тууралуу айта кетсек, эми ал мындай үй бүлөсү да контактный деп коебуз. Эми ошол киши мындай тыгыз байланышта болгон. Анализдери алынат жана ПЦРге деп. Анан ошолордун результаттары келгенден кийин айрым үй бүлө мүчөлөрү дагы ошо атайын уюштурулган госпиталга жаткырылды. Андан кийинки ошо баягы дарылоо ыкмалары бул биздин облустук оорукананын эле же болбосо ошол эле бөлүмдө иштеген жалгыз бир кишинин ою эмес. Бул деген ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, саламаттык сактоо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан сунушталган протоколдордун негизинде дарылап жатабыз.